Арабтарда сот деп оқиды. Саллаллаху алейхи вассалям. Вассалямда сәллям деп айтасыңар. Ал син. Салават сот менен кетеді. Солла менен сәлләнің екеуінің айырмасы бар. Солла бұның мәнісі Алла субхана ва тағала өзгөчө рахмат жөнөттү. Өзгө Алла Таала пайгамбарыбызга салават болсын деген сөз. Бирок эми бул баягы сөздү айтып атабыз. Салават болсын мейли. Өзү салават со менен. Бирок бай арабча айтканда, мисалы ла иляха иллаллахны айтканда, ошондой эле астагфируллахны айтканда өзүнүн тамгасы менен айтыш керек да. Намазда өзүнүн тамгасы, азанда өзүнүн тамгасы менен айтыш керек да. Мынандай айтканыбызда эчтерсе эмес, мисалы. Макулбу? Ошон үчүн мисалы пайгамбарыбызга салават айтып коелу десе, эчтеке болбойт. Себеп аз айта элекпиз бир. Бирок айтканга келгенде саллаллаху алейхи ва саллям деш керек да. Салла боло турган болсо, салла бу таслия айттым го. Бу таслия деп көңүл айтуу, соротуу, көңүлүн көтөрүү мааниде болуп калат да. Ошон үчүн азыр алхамдулилlah жөн айтпай деле кете берсек кете бермекпиз. Мүмкүнчүлүк болгондо эмне үчүн айтпайбыз? Даже тамбих бериш керек, айтылыш керек бул. Чозо турган жерде чозуп, чозбой турган жерде чозбой. Себеп дегенде. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Устаз, мисалы 2 рекет парыз, сүннет, нафил намаздарда 2 рекетке туруп кетсең эмне болот, эмне кылыш керек? Эгерде билбей отуруш керек эле, акыркы каада 2 рекеттүү намаз, мейли фарыз болсун, сүннет же болсо нафил болсун. Анда туугандар, туруп кеткен болсоңуз отурбай, эстегенде кайтыңыз. Эстегенде кайтасыз. Рүкү кылып алсаңыз дагы кайтасыз. Эгерде сажда кылып алсаңыз, анда болду, бул 2 рекетиңиз жараксыз болуп калат. Түшүндүңүзбү? Анда кок сажда кылып калганда кандай болот эми? Сиз анда кошуп коюңуз дагы. 2 рекет, анан сажда сак кылып коесуз. Бирок каадага алар сүннеме бул эгерде фарыздык боло турган болсо жараксыз болуп калат. Нафилдер боло турган болсо сажда сак менен кете бере тургандай болуп калат. Бул кичине этияттана турган маселе да. Ошондо 2 рекетти мисалы багымдаттын фарызын окуп атасыңыз да, туруп кеттиңиз. Анан эстедиңиз, же рүкүдө эстедиңиз, мейлиби? Сразу кайтыңыз дагы, отуруңуз. Аттахияту абдуху ва расулуга чейин окуйсуз дагы, салам берип туруп, анан 2 сажданы, жаңы сажданы кыласыз, кайра аттахият, салават, дуа, салам берип чыгып кетесиз. 3 күндүк орозону айдын кайсы күндөрү кармоо жакшыраак? 1-4 күн жакшыраак? Эң жакшысы. Экинчи риваятта келет 13, 14, 15. Ай толгондо. Бүгүн 9 Ражап. Бүгүн 9 Ражап, 1443, 9 Ражап. Так, ошондо 13, 14, 15 болгондо 4 күндөн кийин да. Кармай берсеңиз болот. Намаздарда сүннет кылып кылса, сүннет калып калса, кайсыл убакта окуп койсо болот? Намаздарда сүннет калып кете турган болсо окулбайт. Сүннеттин казасы жок. Сүннеттин казасы жок. Фарыздын казалары бар, витр важиптин казасы бар. Сүннеттин казасы жок. Макулбу? Албетте нафил намазды баштап туруп кийин бузуп ала турган болсоңуз, бузуп кое турган болсоңуз, анда ошонун казасы бар. Себеп нафилди баштап атканда нафил болчу, баштагандан кийин важип болуп калат ал. Бүтүрүүчү. Ошон үчүн кайра кайтарып берүү эмне болуп калды? Мойнуңузда важип. Багымдаттын сүннөтү, эгерде багымдаттын фарызы менен каза болуп калган болсо, мениби? Багымдаттын сүннөтү, багымдаттын фарызы менен. Анда ушу түшкө чейин окуй турган болсоңуз, багымдаттын сүннөтүн казасын окуйсуз. Биринчи, андан кийин багымдаттын фарыздын казасын окуйсуз. Эгерде түшкө чейин окуй албай түштө ооп кетип өтүп кеттиби? Болду, сүннөт кайталанбайт. Анда багымдаттын фарыздын эле казасын окуйсуз. Менин сурам, Аллахтан дуа кылып, истихара намазы окуш үйлөнүү үчүн түшүмө мен тааныган бир кыз кирди. Ошол менен үйлөнсөм болобу? Атам, чоң апам каза болгон. Түшүмдө ошол кыз болуп чогуу жүрүптүрбүз. Эми кылыш керекпи деп. Истихара намазы мындай да, таксыр караңыз да. Кээ бир ойлойт, сөзсүз ошо түштө көрүш керек деп ойлойт. Түштө көргөндө аткарыш керек деп ойлойт. Андай туура эмес. Истихара намаздын түштө көрүнүүсү зарыл эмес. Истихара намазды
түндөсү жатаардан алдын окуу дагы зарыл эмес. Бул күндүзү деле истихара окусаңыз болот. Түш көрбөй эле жүрө бериң, истихара окупой. Истихара Алла Тааладан жакшылык талап кылуу. Эки жакшылыктын бирөөсүн деген сөз да, же 3 жакшылык, 10 жакшылык болсун, бирөөсүн тандайын деп атасыз, ошо бирөөсүн кайсы? Алла Тааладан жакшылык талап кылуу. Муну билиңиз. Бул истихаранын берекеси жүрөк ооп калат. Ушуну кылайын, ушуну алайын, ушул жака барайын депчи, ошону коркпой кыласың. Жүрөктүн ооп калганы, майланын калп. Жүрөктүн ооп калган ушуга кылганга. Билип коюңуз. Истихаранын берекеси ушундай кереметтүү. Эгерде сиздин тагдырыңызга, дүйнөңүзгө, диниңизге, ахиретиңизге зыян болсо, Алла насип кылбайт аны. 1000 аракет кылыңыз, ал сизге болбойт. Бул истихаранын берекеси ушундай. Алышбай кызы Керезкан рак оорусу менен ооруп атат, дуага муктаж. Алла Таалам шифа берсин. Алла Таалам мына рак ооругандар көбөйдү. Кудайым баарына шифа берсин. Жакшы болуп кетишсин. Бул неизлечимый деген түшүнүктүчү мээден чыгарып салыш керек. Мындай неизлечимый эмне деп коет бизде? Айыкпас дей берет го, айыкпас деген жок түшүнүгү. Ликулли даин даваун. Пайгамбарыбыз айткан, ар бир ооруга өзүнүн шифасы бар. Ар бир ооруга. Просто биздин акылыбызга жетпей атат ошондой. Ошон үчүн айтып коюп атабыз. Бир оорунун гана шифасы жок, бирөө ал кайсы дегенде карылык деген. Аны баягы 70-ке чыкка аксакал дейм, 20 жашар кыла албайбыз да. Ошондо да аракет кылып атышат, бирокчу азырчы баары болбой атат да. Кантип болсун э? Калганкы бардыгына бар. Бардыгы. Бүгүн эле баягы сурады эле, Кудай кааласа ушулардын баарына эле чогуу эле дуа кылабыз. Эмне деди? Акылтай деди, Акинай деди. Акинай деди. Акинай деген бир кыз. Ал да ушундай рак оору менен ооруган экен, баспай калган экен, укпай калган экен, көрбөй калган экен. Анан Турцияга алып барып операция кылып, ошо опухоль ошол да. Анан алхамдулилля басып калды дейт, угуп калды дейт. Эмгеде жарыгап келсе көрүп тияк-бияк болуп калды дейт. Азыр ошо кызы, ошо көзү Азиз, көзү сокурлардын мектебине барып атат экен. Алып келип атам дейт. Жамаат менен дуа кылып коюңуздарчы деп суранган эле. Мынал дагы апасына да сурап атат экен. Жараткан Алла Таалам баарына, булардан дагы башка канча ушундай жамааттан дуа кылгандар, Алла Таалам ошо ооруларына шифа берип, жакшы сакайып кетсин. Бир туугандары менен, жакындары менен ошо ойноп, күлүп дегенде ибадат кылып өткөргөнгө жардам берсин. Атарбеков Абутбек ака, иштерине, ден соолугуна дуа берип коюңузчу. Машаалла. Алла Таалам иштерине, ден соолугуна береке берсин, Дуа кылып баштады, суроолор көбөйүп баштады. Кудай кааласа баарына чогуу акырында эле дуа кылайлы. Менин суроом, Куран окуганда, намаз окуганда көзүмө ардеке көрүнөт. Эмне кылсам болот деп. Көңүл бурбай эле коюңуз. Самовнушение айттым го. Сиз Аятал Курсини бир жолу окуңуз. 3 жолу Ауду би калиматиллахи тааммати мин шарри ма халак окуңуз. Макулбу? Күн сайын. Качан ушундай сезиле баштаганда эле бир окуп коюң болду. Ашыкча окуңуз. Жетиштүү. Суром, туугандарым ичип эле намаз окуй берет. Ал кандай болот? Айтсаңыз, анан алар тойго арак койбосоңор барбайбыз дешет. Рахмат. Эми эгерде намазды берилип окуган болсо, ичип дагы жаткан болсо, Кудай кааласа намаз аракты жеңет. Таштап турат жөн элечи. Бирок эгер ушул намазды намаздай кылып окуган болсо, кеп ошодо. Ошондой кылыш үчүн алхамдулилля сабакка катышып, даватка чыгып турсун, намазын оңдосун, буюрса жок аракты жөн эле таштап коет. Жөн эле таштап коет. Азайтып эле таштап коет. Тойлорго арак койбосоңор барбайбыз десе, келбей эле койсун. Арак койбой эле, арак болбойт. Арам нерсе Алланын наалаты жаган жерге кантип болсун. Жакында эле атам дейби, апам дейби, ушул окшотуп жазып коюптур да. Атамын бекен, атам каза болуп калды. Кандай амал кылып атама көп сооп багыштайм? Жана атасы кайтыш болгондо баласы кандай болуш керек? Динде ушул темага байланыштуу эмне деген? Алла разы болсун. Мындай да, Кудай кааласа кандай болуш керек боюнча валадун салихун яд'у лаху пайгамбарыбыз айткан, адам өлгөндө, баарыбыз эле өлгөнүбүздө
адамдын кылган жакшы иштери бардыгы токтойт. Зикириңиз токтойт, намазыңыз токтойт, орозоңуз токтойт, садакаңыз токтойт. Туурабы? Болду да. Бардыгы токтойт деген. Бир гана аркасынан 3 амал келип тура берет деген соопторучу. Ошонун бирөөсү бу дүйнөдө садака жария кылган болсо, таштап кеткен болсо, ошол. Садака жария дегени бир жерге эктиңиз, суу чыгардыңыз, көпүрө, больница, Куран таштап кеттиңиз. Макулбу? Кыскасы кандай болбосун ушундай жалпы коомго пайдасы тие турган иш жасап кетсеңиз, ошонун сообу алар пайдаланганга чейин соо тие берет сизге. Көпүрө салдыңыз, жана башка. Экинчиси болсо элим. Биринчиси вообще-то элим эле. Ошо элим таштап кетти, элимден элдер пайдаланып атат. Китеп таштап кетти, насаат, даават таштап, башка нерсе, элим, сабактар, ушулардан да сооптор жете берет. Үчүнчүсү валадун салих дейт. Ушу жакшы перзент, уул болсун, кыз болсун таштап кетсе, алар дуа кылып турса, анын дагы алхамду аркасынан сооп бара берет. Демек, балдар, ата-энебиз болбосо дүйнөдө бу жерде отурбайт элек. Ушу деңгээлге жетпейт элек. Ошон үчүн дайыма 5 убакыт намазда ата-энеге дуа кылыш керек. Чүнкү ар 5 убакыт намазда дуа кылган. Соо бара берет. Тирүү болсо да соо бара берет, өтүп кетсе да соо бара берет. Экинчиси дагы кайсы амалдарды кылайын дейсиз? Атаңыздын достору бар да, ошолор менен жакшы мамиледе болуң. Чай бериң, кабар алып туруң. Так, үчүнчүсү атаңыздын бир туугандары бар, алар менен жакшы мамиледе болуң. Макулбу? Жана башка сооп иштерди кыла бериң. Дагы бир маселе, атамдын 40-ын чыгарабыз дейт туугандар. Ага кеткен акчаны садака десем, элден чыгып калабыз, салт деп улуу бир туугандар болбой атышат. Эмне кылсак болот? Эми карагыла. Бизде шариятта милдеттенбеген нерсени мойнуңарга милдет алып алып эле, ал зарыл эле эмес да. Эң туура айткан. Ошол 40-ына кете турган акчанычы канча кетет туугандар менен ойноп. Ушуну жаңылыш киргизбейсиңерби? Жеп чардап эле кетип калбай? Ушуну ошо айылыңызда эмне кажет бар? Шагыл төктүрүш керек, суу чыгарыш керек, лоток коюш керек, жайлоонун бир кичине көпүрөсүн оңдош керек. Толтура кой. Свет коюп бергиле болбоду дегенде, же болбосо ошо айылыңызда поликлиника бар, ооруп жаткан бар. Ошо сүйлөп туруп, биз токто, биз багытты башка жакка бурбасак болбой калды. Пайдалуу жерге бурайлы. Ошо бардык биздин айылдагылар ошондон бүгүн эле эмес, пайдасын дайым ала берсин. Кандай дедиңиз? Алган сайын сообу жете берет мынакей. Алган сайын сообу жете берет. Тамактын соогу бир жейт, Аллаху акбар, бүттү. Эмне ал? Ушундай бир акылдуулук кылайлы ишти, сообу жете бере тургандай. Кичине башында кичине оорураак болот, бирок ушудан кийин ким силердин артыңардан ушу жолго түшсө, ошонун баардыгы сообу силерге да тие берет. Ошо сооптун баардыгы атаңарга да тие берет. Каалайсыңбы? Мына. Мен ким фарыз намаздан кийин аятали курсини окуса, анын бейишке киришине өлүм гана тоскоол болот деген хадис окудум. Демек, фарыз намаздан кийин аятали курсини окуп, зикир чалыш керекпи? Же сүннөт намазды окугандан кийин зикир чалыш керекпи? Экөө тең бар. Бизде Ханафи мазхаб боюнча туугандар, мисалы сүннөт намаздар, куптан менен пешимдеги. Ошолорду аткарып турду. Бул дагы намаз фарыздынчы толуктоосу да, кооздугу сүннөттөрчү. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн сүннөтү менен толук болот. Анан аятал курсини окуй бериңиз. Анан зикирлерди кыла бериңиз. Фарыз намаздан кийин биздин уламалар айткан: "Робби а'инни ала дикрика ва шукрика ва хусни ибадатик." Жана ошол кыска намазды окуп эле турсун деген. Ханафи мазхабта фарыз намаздан кийин көпкө чейин отуруп калуу жакшы эмес деген. Кыскара хилафи аула деген макру танзихи деп кээ бир алымдар фатва берип койгон жер бар. Кандай болбосун, өтө көп ажыратып жүрбөй, кыска нуска эле дуа кылыңыз, бол туруп кетиңиз дагы. Бардыгын бүткөндөн кийин анан кийин кылыңыз. Чогултуп туруп. Себеп дегенде сүннөт намаздар менен кайсы намаздарда сүннөтү болсо, ошо менен толукталат. Анан бардыгын аткарып. Бирок ар бир намаздан алхамдулилlah, бул жакта аятал курсини окуй берсеңиз болот, көп убакыт эле кетпейт да бул фарызгачы. Түшүнүктүбү? Кээ бирлеринде. Пайгамбарыбыздын хадисинде экөө тең келет. Кээде фарыздарда, кээде толук намаздарда, бунун бардык риваяттарды алып келип туруп анын жыйынтыгы чыгарганда, мисалы багымдаттан кийин жасаңыз, асырдан кийин аны кыла бериңиз, ал талашсыз. Бирок сүннөтү барлар болсо, алар сүннөтүн толуктап, себеп сүннөт ошо намазга жармашкан.
Farız намазга жармашкан. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн. Менин эң кенже баламды бир тууган бажама бала кылып багып алганына жубайым экөөбүз акылдашып бергенбиз. Себеби ал бажамдын кайнэжемдин бир эле кызы бар эле. Үйүндө уруш эркек балам жок деп урушуп жүрүштү. Бажамдын бир туугандары кетирип башкага үйлөн деп жүрүштү. Эми азыр үйүнө барсаң, үйүндө баягы уруш чыр жок. Жакшы жашап калышты. Менин баламды берип койгонум күнөө эмеспи? Жо мейли алар бакса эчтеке эмес, бирок билип коюңуз, баары сиздин балаңыз да ал. Кандай болбосун, алардын ошол сен бажаңдар өтө турган болсо, Кудай сактасын, аларга мураскор болбойт ал. Силерге мураскор болот. Буну билип коюң. Бул маселеси. Анан кийин немелерде дагы махрам маселеси силерге байланыштуу болот. Адеке зына бул карыз дейт. Эгер тоба кылып Алладан кечирим сураса, ал карыз кайтып келбейби? Албетте, иншалла. Кудай кааласа чоң үмүт. Тоба кылган болсо эле, Кудай кааласа бардыгы ордуна турат. Ажеке, эгер уурулук кылсаң, ыйманың чыгып кетет экен. Кайра тоба кылсаң, кайтат. Бирок мурункудан алсыз ыйман болот дейт. Ошол ыйманды бекемдеп күчөтсө болобу? Эстесем, кичинемде уурулук кылып алып магазинден магазинден. Иншалла истигфар тоба менен бардык күнөөлөр кечирилет. Тоба кылыш керек. Чоң күнөөлөр тобасыз кечирилбейт. Кайсын жерде намаз окусаң кечирилип кетет. Тияка барсаң, умра кылсаң, тиги кечирилип кетет. Садака кылсаң, Кур'ан окусаң кечирилип кетет. Кичинекей күнөөлөр. Чоң күнөө гыйбат бул менен кечирилбейт. Уурулук бул менен кечирилбейт. Зына булар менен кечирилбейт. Булар чоң күнөөлөр. Түшүнүктүүбү? Буга тоба керек. Тоба кандай? Тобанын 3 шартын аткарыш керек. Биринчи, ушу кылган жаман ишке пушайман болуш керек. Кейиш керек. Шайтан мен ушу минип алып ушу бекер кылган экенмин деп. Учурда ташташ керек, келечекте кайра кайталабайм деп Аллага убада бериш керек. Я Алла, болду, бүттү, ушу акыркысы. Эми кайталабайм. Мына ушу тоба. Эгерде ал инсан менен Алланын ортосундагы укук болсо, инсан менен инсандын ортосунда укук болсо, бир нерсесин алган болсоңуз, 3 тобага, 3 шартка дагы бир шарт кошулат. Кайтарып бериң. Ручканы алып алгансызбы? Кайтарып бериң. Бир нерсесин урдап алдыңыз, кайтарып бериң аны. Эгерде гыйбат кылдыңызбы, жала жаптыңызбы, токмат, барып кечирим сураңыз, кечирип коюңуз. Мен сизге ушундай болуп турам. Ушундай кылып гыйбат кылып алыпмын деп. Түшүнүктүүбү? Ансыз кечирилбейт. Намаз окуп калдыбы? Вакыт барбы? 10 мүнөт. Москвадан ипотека квартира алсам болобу? Бишкекте Ошто үйүм бар. Москвада иштейм 10 жылдан бери. Болот. Ала берсеңиз болот. Теология багытында окуса болобу? Ал жактан илим алганда фарызы айынды аткарган болосунбу? Сураганымдын себеби Туркияда кээ бир теологдор Кур'андын кээ бир жерлерин өзгөртүш керек дегендери бар. Астагфируллах. Эң дурусу медресеби? Туугандар, Кур'андын кээ бир жерлерин өзгөртүш керек деп, эми кайерде гана болбосун, ыймандан чыгып калат. Ыймандан чыгып калат. Андай окуу жайга кадам таштабаш керек. Фарызы айынды мен кайсы жерде окутат, кайерде окутат билбейм. Бирок алхамдулилля илим алганда дагы туура багыт менен карап алыш керек. Ошон үчүн айтат, кимден дин алып атасың? Үйрөн биринчи. Дин жолу менен келет. Пайгамбарыбызга ошон үчүн мураскорлору пайгамбарыбызга окшогон болсун. Ошондон илим алыш керек. Ансыз башкалардан жөн эле, буну илим ала берет, өзү мусулман эмес, алса болбойт. Ошо диндарлардан үйрөнүш керек, диндарлардан. Мен үйлөнөйүн деп жаткам, өзүм дааватка чыгып турам. Үйлөнө турган кыз дааватка чыксаң дейт, чыга турган болсоң, тийбейм деп жатат. Макул деп алдап, алып алсам, эч нерсе болбойбу? Анын үй бүлөсү дааватка чыккандардын акыйдасы туура эмес деп эсептешет экен.
кандай кылсам болот, жок алдасаңыз болбойт. Кыз аз эмес. Жакшы дуа кыла бериңиз иншалла. Анын акыйдасы туура эмес десе, кайсы жери туура эмес? Эмнеси? Айтсын. Анан кийин сиз жооп бере албасаңыз, келиңиз, сизге жооп биз беребиз. Мүмкүн сиздин кээ бир жеринде туура эмести көрүп калгандыр. Андай да боло берет да. Туура эмес ишенимди. Ошон үчүн алхамдулилла ишенимди оңдош керек. Акыйда оңдолбосо болбойт. Иман бекем болуш керек. Ширк түп тамыры менен жок болуш керек. Макулбу? Андан кийин алхамдулилла биздин акыйдада Куранга болгон мынакей азыркы кээ бирин өзгөртүш керек деген. Ничего себе. Мындай бир болгон. Эмеде Чубакдамла Куда рахматы. Даже мен эсимде бар. Чубакдамла фатва бөлүмүндө иштейт эле. Бул 2009 бекен, же 10 бекен. Аллахума салли ала Мухаммад. Муфти эмес эле анда. Мен казы элем. 2010 экен, значит. Мен казы элем. Шаардын казысы элем. Мол Горький менен Правда барбы нар жагы? Нар жагында эле Правда болобу? Мына Правда токтоп туруп кетет го, я. Пудовкин, түрмөнүн жанындагы. Ошол жерде светофордо токтоп калдык. Светофордо сразу эле сүйлөшүп калдым. Дамыла деди, мына жогорку кеңешке бир Куран келген эмес, Курандагы жихадтын аяттары жок эмес депчи. Ушундайды котормосун көргөнсүзбү? Ошо таркатылат экен. Жок дедим мен, тоба кылдым, ушундай дагы бар экен. Көрсөм мына деди фирка Ахмади дегендер бар эмес беле? Кадиянилер. Кийин ошолордон маалым кылып калдык. Туугандар, бул ислам дини кан төккөнгө, согушуп эле бирөөнүн ичин жарганга чакырган эмес. Кан сактаган үчүн жиберилген. Ааламда кан төгүүнү токтотуу үчүн келген. Ынтымакты, биримдүүлүк, достукту орнотуш үчүн келген. Бирок жаман айтпай жакшы жок. Бардык динде, бардык мамлекетте согушка даяр. Өзүнүн мамлекетин коргош керек. Өзүнүн баалуулуктарын сакташ керек. Христиан динин аласыңбы, бутпарастарды, буддизмди аласыңбы? Любойун карасаң бар. Мурунтан бери келген. Бардык өзүнүн аскерлери бар. Өзүнүн курал жарактары бар. Андай болбосо болбойт да. Исламдагы ошонун багытында алхамдулилла бардыгын айтып койгон. Исламга чейин кан төгүү дегендерди. Ислам келип ушулардын бардыгы менен күрөшкөн. Анан кыскасы ошолорду аяттарды тияк бияк кылатмыш да. Бир аятты алып көрбөйбү кандай болот? Имандан чыгып кетет ага. Ошон үчүн бул ишеним, акыйда Алла Таалага болгон, Куранга болгон, пайгамбарыбызга болгон, угуп алыңыздар, ахиретке болгон иман, акыйда туура болуш керек. Сахабаларга болгон, шиялар каерде кыйшыят? Каерде эмне болот бардыгы? Макулбу? Биз бир түрк чоң фирмада иштегенбиз. 2 жумада бир күн дем алып, алым дейби? Эле саатта, эле таңкы саат, жакшыраак жазсаңар мага кыйнабы, мен кыйна. 7ден кечки 6га чейин эле. Биз кечки 7ге чейин, 7:30га чейин иштейт элек. Айлык акы алган кезде дем алыш жок, иштедим дейт элек. Эч түшүнбөдүм мына. Капа болбойсуз. Устаз, түшүмдө пайгамбарыбызды түш көрдүм, бирок жүзүн карай алган жокмун. Кыямат жакындап жатат деп эскертти. Кыргызча сүйлөдү. Машалла. Түшүмдө чынында пайгамбарыбызды көрдүмбү? Жакшыга жоруп дуа кылып коюңузчу. Алла Таалам берекелүү кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям арабча сүйлөйт, сиз арабча түшүнөсүз. Кабырда барды арабча болот, билип коюң. Сурайт арабча. Бирок кандай деп ал оңой эле. Алла Таалам ушундай салып берип коет, флеш-картаны алмаштырат, арабча сүйлөй берет. Устаз, мен революция болгон күнү ак үйгө эл менен чогуу кирип, Куран, китеп жана карандаш алган болчумун. Ал кезде намаз окуй элек болчумун. Эмне кылсам болот? Машалла, азыр жүрөккө иман келип ана. Өтө жакшы. Куранды да, карандашты дагы ошол жерде ак үйдүкүбү, ошол мечиттиненби намазканасын алып барыңыз. Эстеп коюң. Мына мечиттеги Куранды башка мечитке алып барганга акыңыз жок. Мечитке вакыф болдубу? Болду ушу мечитте. Бул мечит ана өтө көбөйүп кетти дагы, ушул жердин жамааты, тиякта бир мечит салынды,
Kur'an'ı жок экен деп жамаат анан чечип, мечитке ошол жака бир азын өткөрүлсө, анан болот ал. Атак буну үйгө алып кетиш вообще совсем арам ал. Башка мечитке өткөрүү даже маселеси бар. Түшүнүктүбү? Ал эми мына жерде ошо Куранды алып келген болсоңуз, кайтарып берип койгоңуз болсо, бирөөдөн бердире бериңиз. Мойнуңуздан сакыт болсун, түшсүн. Жашым 22'de. Ата-энем үйлөн дейт. Бирок үйлөнүүгө каражат деле жок. Ушул жылы чет жака окуп келсем деп аракеттенип жатам. Кандай кеңеш бересиз? Ата-эне менен сүйлөшүңүз. Бирок эгерде илимге алек болуң, илимге алек болуңуз. Атак мынау үйлөнүү боюнча эрте үйлөнгөн жакшы. Күнөөлөрдөн сак болот. Илимге алек болсо анда бир бөлөк нерсе. Тафриджия салаватты боюнча кененирээк айтып берсеңиз, адам башына түйшүк, кыйынчылык келгенде, ооруганда 4444 жолу окулат экен. Толук түшүнбөдүк. Кандай тартипте, кайсыл убакта окуйбуз? Негизи бул салаватка канчалык деңгээлде муктаждыгына карата окулунат. Бул туугандар Куранда жок, хадисте жок. Бирок аалымдарыбыздын тажрыйбасы. Ушуну алхамдулилля башка кыйынчылык кандай гана неме оор түшкөндө окуп, дуа кылып, салаватты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып, ортого салып дуа кылып бүтүп келишкен. Ошонун деңгээлинде болуш керек. Куран, хадис, Курандын деңгээлинде, хадистин деңгээлинде, сахабалардын сөзү өзүнүн деңгээлинде, табиин, таба табиин жана башка уламалардын тажрыйбасы өздөрүнүн деңгээлинде болсун. Ар бир нерсенин өзүнүн. Биринен бирисин көтөрүп койбош керек. Дин мажлисинде отурган адамдын бардык күнөөлөрү кечирилет дегенсиз. Майда күнөөлөрүбү же чоң күнөөлөрү да кечирилеби? Жок, бул мажлистерден күнөөлөр, кичинекей күнөөлөрү кечирилет. Азыр эле айттык, чоң күнөөлөргө тооба керек. Не керек? Тообасы кечирилбейт. Үйдөн өткөн таалимде отурган адамдын да күнөөлөрү кечирилет. Гусул алып жатканда башында же ортосунда же аягында зара чыгып кетсе, анда намазга жаңы даарат алыш керекпи? Жаңы даарат алыш керек. Караңыздар. Гусул алганда алдын даарат алып, анан гусул алсаңыз, бул сүннет. Билип коюңуз. Гусул алып, анан даарат алсаңыз, бул бидат. Фатава Шамиде бизде бар. Китептерде келет, андан кийин бидат. Ошон үчүн гусул алгандан кийин аркасынан даарат алынбайт. Мейли? Алып атып, азыркындай болуп бүтөйүн деп атканда, мисалы, зара чыгып кетти же болсо да жана бир бузулуп калды, гусул эмесиңиз. Бардык жерге суу жеткенден кийин анда даарат аласаң да сөзсүз. Фарыз намазда 3-4 рекетте Фатиханы окубай эле рүкү саждага кетсе болот деп уктум. Ушул туурабы? Жок. Фарыз намаздарда 3-4 рекетте Фатиха сүрөнү окушлук бул туугандар сүннет. 3-4 фарыз намаз 4 рекеттүү. Биринчи экисинде эмес, бул сөзсүз окуш керек биягда Фатиханы. 3-4 рекетинде. Түшүнүктүбү? Фатиханы окуу сүннет. Окулбай калса, бир таспихтин мигдары өтүп кете берет. Бирок сүннетсүз намаз толук болбойт. Намаздын толуктугу сүннет менен. Фатиха окулгандан кийин ар бир рекетте зам сүрөнүн башында бисмилла айтылабы? Жок. Башында бир жолу рекеттин башында бисмилла айтасыз, Фатиха, андан кийин амин деп айтасыз дагы, андан кийин зам сүрө окуйсуз. Намазга ниет кылганда мисалы пешим намазына деп бир эле ниет кылсам жетеби? Же сүннөткө өзүнчө, фарызга өзүнчө ар бир намазга турганда ниет кылыш керекпи? Шашып жатканда ошол деле убакытты алат экен. Тил менен ниет болбойт, жүрөк менен ниет болот. Түшүнүктүбү? Мынанча рекет анда жок. Сиз азыр куптан окуп атасыз, куптан намазын окуганга кайсы фарыз окуп атасыз? Ушун дайындаңыз, имамга ыктыда кылыңыз, жетет ошол. Тил менен истихсан бол, истихзар кылыш үчүнчү. Атак ниет жүрөк менен. Өзүм жалгыз окуган фарыз намаздарды ичимен үн чыгарып окусам болобу? Багымдатты, шамды, куптанды үн чыгарып окусаңыз болот. Намазда кылына турган сажда саф кандай кылынат? Оң жака бир жолу салам бересиз, эки жолу сажда саф кыласыз. Алла Таалам баарыбызды кабыл кылсын. Роббана тақаббал минна иннака антас самиун алим ва туб алейна иннака антат таввабур рахим. Ооруларга Алла Таалам шифа берсин. Кажетмандардын кажетин Алла Таалам өзү бүтүрсүн. Ырыскыбызга береке берсин. Жараткан Алла Таала ушу канча дуага сурап аткандар ушундай чоң жамааттардан алардын баардыгына жакшылыктарды берип, жакшылыктардын эшигин ачсын.